Урматтууларым, мен бүгүн өзгөчө видеого тартылып атам. Себеби кабинетте отуруп тартыла берип, бардыңыздарды жүдөтүп жибердим окшойт. Мен бүгүн чын дилимден мына жаратылышта күн жакшы, жаратылышта отуруп сиздерге тартайын деген эмени бердим. Эми бүгүн мен сиздерге эмне ошол мына 200ге сатып алдыңыз же 500ге сатып алдыңыз, эмне продукцияларын ала тургандарды айтып берейин. Себеби ушуну жакшы угуп алгандар сиздер уже баягы комментарийде жазганда ойлонуп жазасыздар. Андан көрө мындай кылалык, мындай кылайык деп. Эми анын эң биринчи эмеси аялдарга колдонуучу женский гель деп коет. Мына сүрөтүн карасаңыздар, аппак болуп турат. То есть айымдарыбыздын жатыны ушундай таптаза болуш керек деген сөз да булчу. Тилекке каршы биздин айымдарыбыздын жатыны бүгүнкү күндө эме болбой калды, таза болбой калды туугандар. Анын причинасы баягы эле бок курсак, жел курсак же болбосо май курсак болуп калды дагы. Курсактуу адамдардын маткасы ылдыйга, табарсыгы ылдыйга, көтөнчүсү ылдыйга мындай эме болуп калды, опушение болуп калды дейли, орусча кыргызча айта берейин. Опушение ылдыйлап кеткенде матка жөн эле кетпейт экен дагы, мына өйдөгү эмелерди, чел кабыктарды өзүнө тартып ылдыйга кетет экен. Караңыздар, кишечниктер ылдыйлап калат экен, бөйрөк ылдыйлап калат экен. Анан ылдыйлагандан кийин өйдөгө чыгарганга, кайрадан көтөргөнгө ал курсакты жок кылмайынча көтөрүлбөйт дагы, сен кыйналып калат экенсиң. Азыр мында караңыздар, 80% адамдарыбыз курсактуу жүрөт. Эркегиби, аялыбы, жаштарыбы, чоңдору бул маанилүү эмес. Себеби азыркы төрөлүп аткан балдар дагы ичи курсагы эме көп төрөлүп атат, себеби өтү иштебей атат деген сөз да. Бул өттүн иштебегени боюнча мен абдан көп маалымат бердим. Башка убакта дагы маалымат берермин. Эми ошол эмени жатынды көтөрүүгө, анан мындай карасаңыздар, миома киста деген азыр мода болуп кетти го. Себеби каерде застой болуп, каерде инфекция жашаса, алардын миома менен киста болгонуга шарт түзүлүп берет экен деген. Биз шартты толук түзүп берип койдук да. Матка ыйлап атса, үстүгө көтөрүлө албаса, кан жакшы айланбаса, анан ал бөйрөктөгү жаман сийдик менен инфекциялар келип талкалай баштаса, анан эмне болсун анан кийин? Талкаланат да туугандарым. Цистит деген бир бала бар, недержание мочи деген бир бала бар азыр. Апаларыбыз абдан кыйналат да ушунанчы. Опушение матка деген бир бала бар, апаларыбыз мындан да кыйналат. Эми ушул гелдин составында коллаген бар экен да, коллаген. Коллаген деген сөз ал ошол булчуңдарды жыйрылтып, булчуңдарды иретке келтирүүчү нерсе экен. Тарамыш деп коеюн андан көрө, тарамыш деп коеюн. Анан ушул эменин ичинде дагы күмүш бар. Күмүштүн нанотехнологиянын негизинде күмүштүн эмесини чаңын бул жака киргизип берген да. Ал күмүш эмне кылат десе, ал 600дөн ашык микробко таасирин берет экен туугандар. 600дөн ашык микробко таасирин берет экен да. Биз уколдорду, таблеткаларды алып берип жакшы болобуз. Бирок кайра эле болуп атпайбыз. Ошондуктан мынаны койгондо мунун ичинде гель болот, шприц болот. Аны деле көрсөтүп эле кетейин. Себеби канчалык мен подробно түшүнсөм, ошончолук сиздер мына мондай шприц болот. Бул жери алынат, мына ларты алынат. Анан шприцти бул жака кылып, аял киши жатарда, мисалы төшөккө уктайын деп жатып атпайбы? Аркасына 1-2 балычты коет дагы, мына гелди коюп туруп, агызып, анан кийин жатып алат. 20 мүнөттөн кийин анан тиги эмени алып таштайт. Астындагы подушкаларды алып таштап, мындайынан жата. Бирок ошол кыздат экен. Анан жанагы мен мындай көп эле апалардан, өзүмдүн жакындарымдан көрдүм, варикозду кетиргенин көрдүм. Миома менен кисталар тим эле былжырап чыкканын көрдүм. Ушу менин бир коллегам кече 3 күн иштек болбой атты деле, азыр эме 2 эмесинен кийин абдан тазаланып, азыр дагы бир целый коробканы алганга уже даярданып атат. Мен дагы алып колдоноюн деген. Мындайлар өтө көп бизде, өтө көп. Анан сафора, трава сафора деп коет экен. Алардын баардыгы жанагы противоопухолевой программасы бар экен даже, мындайча айткандачы. Ошондуктан
Mынау гел өзі $95 тұрады. Сіздер мұны оптом алғанда, то есть өзіңіз қатталып алсаңыз, сіз бұны $45-55 тура келіп қалады. Екіншісі, жаңағы эле мен айтқан гел. Мына гел. Бұл гелді өткенде айттым, қолданып атасыздар. Эми қараңыздар. Бұл жақтан матка көтеріп атса, бұл жақтан гелді сүртіп атсаңыздар, жардам екесі олып атпайбы. Ошол эле путка кан келбей ооруп атты беле. Ошол бул жактан кан келе баштады дагы. Мунуңуздарга гел. Гел өзү 30 эме $70, бул жактан $45 алып атасыз. $45 4000 деп коеюн, мында орто эсеп менен эле. Анан пептиди женщины устриц, женщиня устриц деп коет. Бул кардиосепс деген антибиотик, живой антибиотик деген эме бар. Бул эмеден чыгат, Япониядан келет экен. Мынау эмени бул эркектердин жанагы тестостерон деген гормонун көбөйтүп берет экен дагы. Анан аялдарды дагы, эркектерди дагы жашартууга мындай шарт түзүп берет экен. Анан иммунитетти болсо көтөрөт экен туугандар. Иммунитетти көтөргөндөн кийин анан организм өзү калган ооруду өзү эле жеңип алат. Ошондуктан мынау эмелер булар Байши деген эмесинен келет. Абдан тастыкталган, эмеден Алматадан булардын сертификаттары бар. Эми дагы бир эмеси калды, ал спрей, бетке сүрчү спрейден бардыңыздар эле билесиздер. Укмуш. Эми онун 4-өөнү алсаң, дагы бир эмеси калды, 4-өөнү алсаң, сага дагы бир женщин же болбосо бир эме суставный келди, кошумча белекке берип атат. Бул $200 алганда, 18 миңге алганда эме болот, карасаңыздар. Дагы бир жолу кайталайын. Общий бирден алганда сен 26 миң, 27 миң алып калат экенсиң. Сен андан көрө өзүң катталып коёр, сенден эмне кетет, акча сурабаса, башка сурабаса, сен өзүң катталып, өзүң алсаң, мына эмени 4-өөнү 18 миңге алып атпайсыңбы? Бул жактан разница болуп атат. Эми сен буну алгандан кийин, сен баягы базарга прямой эме доступ алдың. Мындайча айтканда, сен арзан баада алганга сен уруксат алдың. Эгер сен кааласаң, эч кимди жаздырба, кааласаң. Эч кимге айтпа, эч кимге маалымат бербе, кааласаң. Бирок бизге келгендердин көпчүлүгү мен акционер болуп калайын деп маалымат берип отуруп, алар акционер болуп атат да. То есть сен мынауынан жакшылыкты алдыңбы, ошо жакшылыгыңды чачканың үчүн сага дагы мындай сага дагы жакшы шарт түзүлүп берип атпайбы? Сен жакшы жашашыңачы, карабайсың. Акционер болуп калсаң, дивиденд алып турсаң, кимге зыян эле? Эч кимге зыян эмес, түркө жакшылык эле бул. Эми ушундай тамекини деле реклама кылып атабыз, башкаларды реклама кылып атабыз. Андан көрө сен бай болуп жашап, Кыргызстанда акционерлер көбөйүп, бюджетти көтөрүп, налогду төлөп отуруп, картаңдарга, жаш балдарыбызга пособияны, пенсияны көтөргөндүн бир өзүнчө бир эмеси болуп атпайбы? Сен как патриот катары сен дагы кошумчаң кошуп атпайсыңбы? Кошумчаң кошуп атпайсыңбы? Андан көрө мышлениени өзгөртөлү. Мышлениеде келгиле, бул жерге бизнес мышление дейли. Же болбосо бизнес ой дейли. Ато чарчадык го. Мисалы чет мамлекетке барып иштеп, же болбосо эме барып жүргөн жаштарыбыз бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Мына чет Москвада прописканы оор кылып койду. Алыс жүргөндөр өзүңдүн жериң эмес, момундай көк чөптө отура албайсың ал жакта. Ошондуктан мынауну туура түшүнүп алгыла дагы, анан дагы кызык жерин айтайын. Ошол комментарийни окуп атканда мен катталам деп жазып койгула. Мен катталам деп жазып койсоңор, силерди отдельный группа кылабыз. Анан мен өзүнү сатып алам десең, сени отдельный группа кылып мен WhatsApp'тан чыгарайын туугандар. Ато ар бириңе жооп бергенге менде убакта жок и болбойт дагы. Себеби менде эме билесиңер өзүңөр, мен кантип иштеп атканымды, тынбай иштеп атабыз. Анан ошого мен жооп бергенде, силер анан жеткиликтүү түрдө маалымат аласыңар да, каала каттал, каала катталба. Каала каттал, каала катталба тууганым. Ага уже сен өзүң чечимиңди чыгарасың да гана. Женский жакка абдан жакшы эмелер болот. Силер ошол эле учурда мына карасаңар, кызык жерин айтып берейин. 18 миңге алдың, мына 18 миңге алдың деп коеюн, Сен акчаңды төлөп катталдың. Келечектеги акционермин деп сен эме койдуң, максат койдуң бул жагга. Ошондо компания сага жөн эле акчаңды алып бул жакка коюп, сен акционердикти күтүп отур дебейт экен дагы, сага могу гелден бирди берет экен. Мунун турушу $70. Мынанын коробкасы женский гел деп коет.
Buniki $95, jenşen bul $70, anan betke sürtçü eme sprey bul dagı $70. Oşondo kelgende 200-300'ge jakın dollarlık sana produksiyonu men saga berem degendin orduna moğolарды 30% skidkaga saga $200 mına özü 300'lük tavardı saga 200'ge beret eken. Uşunu jakşылap түшүнүп алчы тууганым. Keçe mına gel boyunca men çıktım ele uruşkanыңda boldуң, алдадың деп жаздың. Тигиндей де мен сүртсем жарабайт деп жаздың. Эми мен бардыгына мына шыр эле кетет дегенден алысмын. Шыр эле кетет, бул жардам берет дегенден алысмын. Бирок көпчүлүк учурда сүрткөндү кишилер мына биз сүртүп беребиз да чыгып атканда бизден. Анан алар эртеси, экинчи күн, үчүнчү күн өздөрү келип алып кетип атат, тун чыкпай алып кетип атат да. $70 алгыча сен муну $35 алганың эле макул эмеспи тууганым. $40 деп коеюн биринчи. Ошо $40 деген бул арзан эле. Мунун анан бул дагы бир айтып кете турган нерсе, бир эле ушунан мен ревматизмден, грыжадан, же болбосо полиартриттен жакшы болуп кетем деген ойду да башыңдан чыгар. Ойду да башыңдан чыгар тууганым. Эгерде сен ушул товар, ушул продукциялар жагып да алгың келип, эми мына төртөөнү бир ал деген сөзүм да. Төртөөнү бир алсаң $300 200 алып атпайсыңбы? Ошондо мыналардын жалпы суммасы келгенде $45 мына эки, мыналар $35 туура келип атпайбы? Эми карасаң кызык жери. Ушуну сен алгандан кийин, сен мыналарды өзүң колдонгондон кийин, анан сенде ичиңде бир жакшы нерсе пайда болот экен да. Ошон үчүн телефондон жана комментарийдан мындай түшүнүп түшүнбөй эле жаза берип тигиндей самапалды алып жакшы болбогонуңду мага айтпай эле кой. Айтпай эле кой тууганым. Аны өзүңө сактачы. Себеби базарда уже самапалы бар мунун. Самапалы бар. А самапалды кантип билет десем, о штрихтен билет экенбиз. Штрихти бар эмеден. Короче, компаниянын өзүң алсаң, өзүң жооп берет экенсиң да, мындайча айтканда. Мен мисалы мунан уже экини колдондум. Кудайга шүгүр, келген кишилердин баардыгына колдонтом. Эме эффеги жакшы.